Кыргызстан аты ыйык, жерибиз кооз, абасы таза, дүйнө жүзүндөгү эң кооз жерлердин бири бул биздин мекенибиз. Мекенибизде бүгүн майрам, бүгүн ушундай сонун бир жаркын, шат тартуулаган майрам десек дагы болот. Биздин бүгүн Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүн алганына 30 жыл толуп, ошол майрамды баарыбыз биргеликте майрамдап жаткан чагыбыз. Акындардын ырында айтылгандай, маданият ынтымак ырыс бар, мартабалуу өчпөс ысым чыңгыз бар. Мүмкүнчүлүк болуп турса колуңарда, мактан кыла кыргыздар деп Акбар Кубанычбеков агабыз жазгандай, бүгүнкү күн мактана турган, кубана турган, аябай сонун күн деп айтсак жаңылышпайбыз. Анткени өлкөбүздүн эгемендүү болгонуна 30 жыл толуп отурат. Жалпы мекендештерибизди бүгүнкү өзгөчө күнүңүздөр менен, майрамыңыздар менен чын жүрөгүбүздөн дагы куттуктайлы, дагы студиябыздын меймандары менен тааныштыралы. Бүгүн биз сиздерге жалаң гана ыр-күлкү, жакшы маанай тартуулайбыз деген ураанда кызмат көрсөтүп жаткан учурубуз. Студиябыздын меймандары Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, обончу аткаруучу Болот Токтобаев жана Болот Токтобаевдин өмүрлүк жолдошу Сүйүмбү Анарбаева эжекебиз студиябыздын меймандары. Кош келиңиздер. Таңыңыздар менен, майрамыңыздар менен. Сиздердин үй бүлөдө бүгүнкү 31 август майрамдык маанай кандай башталды? 31 август ар дайым эле жакшы башталат. Анткени бул башка майрамдардан айырмасы чоң жакшы майрам да бул. Биздин эгемендүү өзүбүзчө мамлекет болгондугубуз ар бир кыргызмын дегенден жүрөгүндө чоң кубаныч менен жүрөт да. Эчке айтсаңыз, үй бүлөдө кайсыл майрамды көбүрөөк күтөсүздөр? Үй бүлөдө албетте ушу Нооруз майрамын көбүрөөк күтөбүз. Ушул албетте анан эгемендүү майрам. Туулган күнгө кандай карайсыздар? Кыздарыбызга. Кээде мындай өзүңүздөрдүн туулган күнүңүздөрдү унутуп калганда күн болобу? Ооба болот. Кээде болуп калат. Эң сонун. Сиздердин чыгармачылыгыңыздарда мына ушул эгемендүүлүктү алгандан бери кандай өзгөчөлүктөр болду, кандай жакшы жашаандар болду? Эми албетте маселен мен жеке өзүм айтсам, эгемендүүлүк жылдардан кийин элге чыгып баштадым да. Мен эми өзүм ырларым ушу 85-жылдардан баштап мен иштеп ырларым бир аз чыгып баштаган, мен өзүм таанылганга чейин. Анан 91-жылы ушу эгемендүүлүк алган жыл экен, ошол жылы Курман жыйнаткан 180 жылдыгында обончулардын республикалык кароолук сынагы болуп, ошол жерден баштап мен катышып, анан ошону улам мага да туп-туура 30 жыл болуп атыптыр да быйыл. Чыгармачылыкка. Эң сонун. Караңызчы мына кандай гана шайкештик, Анда бир жагымдуу чыгарма угалы, 30 жылдык эгемендүүлүккө 30 жыл. Сиздин чыгармачылыгыңызга 30 жыл. Ошо эмне деп коет, ушу шаңдырыбыздан ушу мен ушу илгерки жаш кездеги ырларыман эле ошону аткарып берели сүймөкөз, Эң сонун болот. Sügü degen çın jırdı suyundan çesengçi Gül müçösü gelişken Ey perişten perişten
bölüşkün Ырыс күндү bölüşkün Ырыс күндү bölüşkün Кол чабалы. Болот агай айтып калдыңыз, чыгармачылыкка аралашып келе жатканыма быйыл туп-туура 30 жыл болуп, биз үчүн жакшы дата болуп турган чагы дедиңиз. Өлкөбүздүн эгемендүүлүк алганына дагы быйыл туп-туура 30 жыл болуп отурат, бүгүн 31-августта. Жерлерде Борбор калабыз Бишкекте Ала Тоо аянтында бүгүн өлкө башчы Садыр Жапаровдун катышуусунда майрамдык ушундай иш-чара уланат экен, болот. Сизде 30 жылдыкка кандай даярдык болуп атат өзүңүздүн чыгармачылыгыңызда? Быйыл кандайдыр бир жеке 30 жылдыкка концерт тартуулайсызбы? Же болбосо жаңы чыгармалар үстүнөн иштеп атасызбы? Жакшы суроо болуп атат, жакшы суроо болду. Мен өзү ачык айткан жакшы көрөм да, мына ушул быйылкыга бир китеп чыгарсам деген 2 жылдан бери ошентип эле айтып чыгарууга келет атам, бирок буйруса бул ишке ашат, эми быйыл болбосо дагы. Негизи ушул планым бар эле, анан 30 жылдык чыгармачылык мен өзүм угармандарыма деп быйыл ушу концерт берейин деген оюм бар буйруса. Демек атайын 30 жылдык деп ушул 30 деген датаны колго алып, Болот агай, эгерде кызыктырып койдуңуз, сиздин ушу концерттик иш-чараңызга ар бир музыка сүйүүчү, ар бир жел кыяк менен жел кыяктын ыргагында ушул ырларды ээрчиген ар бир угарман сиздин концертиңизге келип, концертиңиз бир аншлаг менен өтөт деген ишендүү түрдө айта алабыз. Анан кайсы айга, кайсы күнгө мындай божомолдуу түрдө белгилеп атасыз? Ноябрга мен божомолдоп атам, күнүн белгилей элекпиз. Ноябрь айында. Демек ушул күркүрөгөн күз айларынын биринде экен. Эң сонун болот. Сиздердин өзүңүздүн ошол 30 жыл болсо чыгармачылыгыңызга, экөөңүздөр чогуу чыгып жүргөнгө канча жыл болду? Экөөбүз чогуу чыгып жүргөнүбүзгө 2003-дөн баштап десек болот. Андагы деле бир топ жыл болуп калыптыр, Эң сонун. Бул негизи ушул чыгармачылыкта биз жогоруда да айтып атабызбы, Кыргызстандын эгемендүүлүгү, мына бүгүн бизде майрам деп, эгемендүүлүктөн сизге ушул алгандан кийинки чыгармачылыгыңызда, мисалы ага чейин эмне себептен сиз мындай чыгармачылыкка көп аябай аралашкан эмес, балким эгемендүүлүктүн таасири болдубу? Эгемендүүлүктүн ага чейин аралашпаган эмессиз, эмне себептен деген. Ага чейин эмне себептен мындай өтө аябай мындай киришип аралашкан эмессиз. Жашкыраган өзү ушундай болду да. Мен 85-жылы 9-класс бүтүп анан Ошто Ош педагогикалык музыка бөлүмүнө, орто окуу жайынын музыка бөлүмүнө тапшырып окуп калдым. Анан ал жерде ушу чыгармалар менен иштеп жүрдүм дагы. 89-жылы бүтүп Ошто китеп коомуна ишке кирдим. Анан 91-жылдан баштап, анан мен 91-жылдан баштап ошо айтып коеюн, жанагы Курманжандаткан 180 жылдыгына карата Оончулардын республика кароо сунагына катышып, ошол жерден анан мени улам Тередени чакырышып, улам Баймабай чакырышып, ошо 91-жылы мен элге таанылып чыккан жылым да. Ал эми чыгармачылыкта болсо мен 84-85 жылдарда өзүм баштагам, мектепте жүрүп эле. Эң сонун. 9 класста окуп. Сизде мисалы үчүн азыр бүгүн майрамдык иш-чараларды жерлерде өткөзүп атабыз. Ар бир кыргыз жараны ушунчалык кубанып, сүйүнүп, 30 жыл деген бул эмне деген жыл. Ушул жылдын аралыгында өзгөрүүлөргө, өнүгүүлөргө кадам таштап атабыз. Ушул таштаган кадамыбыз жемиштүү болсун деп таң азандан туруп, ар бир кыргыз жараны ушул күндү көрсөткөн жаратканга шүгүрчүлүк келтирип, анан сыналгыны баса калып, же колунан уюлдук телефонун кармай калып, эмне жаңылык болуп атат, бүгүн кайсы жерлерде кандай иш-чаралар болот деген дагы жаңылыкка шашкан дагы инсандар бар да. Сиздин бүгүнкү ушул майрамда эртең менен уйкудан ойгонор замат эле кандай сезим болду сизде? Аял катары, эне катары айтсаңыз. Аял катары, эне катары айтсам, ушу чынында ойгонуп эле ушул терезени ачып эме дедим да, Алла ушу күндү көрсөткөнүңө, ушу таңды көрсөткөнүңө шүгүр. Бүгүн өлкөбүздүн майрамы, ушу өлкөбүздө тынчтык болсо экен, албетте кошуна мамлекеттер менен ынтымакта, достугубуз күчөсө экен деген тилектерди айттым. Албетте үй бүлөмө, эл журтка дегендей ушундай тилектерди. Анан эртең менен туруп даярданып биз 5-каналга келмекпиз, ошон үчүн
Бүгін майрамды ошол жактан майрамдайбыз деп, Анда келиңиздер, дагы бир жагымдуу чыгарма болсун сиздерден. Макул, мен азыр. Мынау ушул эгемендүүлүк майрамыбыз кут болсун, жалпы кыргыз элин куттуктайм. Элибиз тынччылык болсун, элибизде. Мамлекетибизде тынччылык, өнүгүүсү болсун. Ар бир үйдөн арыстын күлкүсү жагынып турсун деген тилек менен мен ушу татына кызым деген ушу нарсеге арнаган ырымдап. Эң сонунбат. Келиңиз. Toy düğüne göçün, şoksuna can çırağın. Comok toy düğüne göçün, joktu da var kılamın. Tatına kızım benim, oburu gömülümdü. Az bağan kızır ömür, comok ömürümdü. Sezimden tolgon gözü, özümde can çırağın, özümden tuluk suyu, özümden turar için. Tatına kızım benim, obulu gömülümdü. Az bağan kızır ömür, comok ömürümdü. Ermegin bıdıldagan, örnegin söz monçoğum. Sen menin göz tumarım, sen menin göz monçoğum. Tatına kızım benim, obulu gömülümdü. Az bağan kızıl ömür, comok ömürümdü. Tatına kızım benim, obulu gömülümdü. Az bağan kızıl ömür, comok ömürümdü. Az bağan kızıl ömür, comok ömürümdü. Дүйнөдө ааламда аял затынын эненин көз жашы акпасын, биздин урпагыбызды улай турган негизи элдин, улуттун улуулугуну анын кыздарынан билесин деп айтылат. Кыздарыбыз нарктуу, барктуу, уяттуу, намыстуу болсун деп эле дагы биз сапарыбызды ала карай улайлы. Айымдар кыздар тууралуу сөз боло турган болсок, Кыргызстаныбыздын эгемендүүлүгүнүн 30 жылдыгына быйыл Мээрим Жуманазарова, Айсулуу Тыныбекова аттуу балбан кыздарыбыз өздөрүнүн күчүрмө эмгеги менен, өздөрүнүн ушул маңдай тери менен Токио 2020 жайкы Олимпиада оюндарында күмүш жана коло медалдарды алып келип, элибизге бир сүйүнүчтүү тартуулады деп айтсак болот. Жана ошондой эле грек-рим күрөшү боюнча 77 кг салмакта Кыргызстанды дүйнө жүзүнө тааныткан Акула деген кайман аты менен жалпы күрөш сүйүүчүлөрүнө ушунчалык бир күйүрмөн, ушундай бир өзгөчө маанай тартуулаган Акжол Макмутов дагы дал ушул Токио 2020 жайкы Олимпиада оюндарында күмүш байгени Кыргызстандын куржунуна салып, өлкөбүздүн 30 жылдыгынын майрамына тартуулаймын, эгемендүүлүгүбүздүн 30 жылдыгына деп айтып өттү. Ушундай улан кыздарыбыз ар дайым арабызда көп болсун дейли. Маданият, спорт, тилибиз дүйнө жүзүндө алдыңкы саптарга кошулсун. Кыргыз тили дегенде, кыргыз ырлары, кыргыз обондору дегенде башка дүйнө эли суктанып, кыргыз музыкасына дагы өткөн учурларды биз көрөлү деп тилек кылалы дагы эфирибизди ала карай уланталы. Агай, негизи эле чыгармачылык деп калабыз. Чыгармачылык бул учу кайры жок
океандай да, тереңине кетсе түшүп кете берет, бийигине чыкса дагы да бийиктеп кете берет. Анан ушул чыгармачылыгыңызда сиздин көптөгөн обондоруңуз бар, өзүңүздүн чыгармаларыңыз, мына ошолордун ичинен эми 30 жылдык деп калдыңыз, чыгармачылыкка келгениме 30 жыл болду деп. 30 жылдык атайын дагы обондорду, кандай жаңы обондорду даярдап жатасызбы? Албетте. Өзү жаңы обондорду басып жасап атабыз, буюрса концертте. Эң сонун. Сүйүнбөжө, дал ошол концерттик иш-чарада 30 жылдык агайдын 30 жылдыгында сиз дагы музыкалык номер аткарасызбы? Албетте. Ал жерде агайдын өзүнө тапшырып, сиз сахтанын артында агайга жардам берип турасызбы? Албетте жардам да берем, өзүм да чыгам. Мен концертте главныйчы да. Ал жерде концертте эжекебиз чыкпаса, концерттин көркү чыкпайт да. Үнү жагынан, аткарушулук жагынан, бардык тарабынан негизги концертибиздеги негизги ырчы ушуңуз болот да. Негизги деп калдыңыз, концертте өзүңүздүн обонуңузга, өзүңүздүн ушул автордук ырлар көбүрөөк аткарылат, Негизи автордук ырлар аткарылат. Мен өзүмдүн агайларым деп Рыспай агайдан, Түгөлбай агайдан бирек ырдап коюшум мүмкүн. Негизи басымдуу бөлүк өзүңүздүн обонго 30 жылда эмнелерди тапкан болсоңуз, ошонун баарын элге мындайча айтканда отчет бересиз, Ооба. Ошол күнүндө сиздин куржунуңуздан ыр чачылаларды чачып, мына бизде 30 жылда ушундай бир сонун жетишкендикке жетиштик деп, эң сонун сиздерге анда жалпы кыргыз элине экөөңүздөрдөн жакшы каалоо тилек болсун. Эмне дейм, жана айттык, биз ушул эгемендүүлүк майрамы кыргыз элинин бир абдан чоң бакыты да, мындай бир бактылуу эл экенбиз, ушундай бир эгемендүүлүктү өзүнөн өзү ошо Алла Тааланын буйругу менен белек катарында алгандай болдук. Эми ошонун кадырына жетип, кыргыз элибиз аман болуп, тынч болуп, бардык тарабынан ошо өнүгүп өссө деген тилекти айтар элем. Ушул байрамыбыздын ушул кадырына баркына жетсек деген тилек. Эң сонун. Кеңсе. Мен ушул агайыңардын каалоосуна, тилектерине толугу менен кошулам. Жергибизде тынчтык болсун, өнүгүүсү болсун, балдарыбыздын келечеги кенен болсун дейм. Мында Гүлжамал, ушул Болот агай менен Сүйүнбөжөнүн дагы бир музыкалык чыгармасына кезек берели дагы, андан кийин эфир жыйынтайлы. Жетишебизби? Жетишебиз. Жакшы болгондо. Ыр белек болсун сиздерден. Сүйүнбөжөңөрдүн өзүн ырдатайын деп атам мен, анткени сүйүү жөнүндө сүйүүнү даңазалаган Рыспай Кадыровдун жакшы обону бар. Эң сонун. Ошону аткарып берсин, Керемет. Сүйүүдөн ыйгын не бар, сүйүшсөң эгер көмөлүк, кол жетпес бийик жер далар, ачылса жайнап гүлдөрүк, кол жетпес бийик жер далар, ачылса жайнап гүлдөрүк. Четинде талдуу жолдордун шылдырап акса булактай, четинде талдуу жолдордун көлүнө чөксө какактай.
жаштыктан кеткен катаңа сураса ыйлап кечирер жаштыктан кеткен катаңа сураса ыйлап кечирер сураса ыйлап кечирер Сүйүүлөр өчпөсүн, сүйүүлөр жашасын, сүйүүнүн өзү түбөлүк нерсе. Мына сиздерге дагы үй бүлөлүк бакыт каалайлы, чыгармачылыгыңыздар дагы да болсо алга карай өсүп өнө берсин. Студиябыздын меймандары менен дагы бир жолу тааныштырып коелу. Элибиздин эмгек сиңирген артисти, ырчы аткаруучу обончу Болот Токтобаев жана Болот Токтобаевдин өмүрлүк жолдошу, сүйүмбүү Анар Баева эжекебиз студиябыздын меймандары болду.